Автоунааларды камсыздандырууну өкмөт милдеттүү түрдө токтом менен кабыл алды. Документ ушул жылдын 1-апрелинде күчүнө кирет. Ошондон тарта такси кызматындагы жеңил унаалар, жүргүнчү ташыган автобус жана жүк ташуучу оор унаалар алгачкылардан болуп камсыздандырылышы керек. Если кокус ошол полис алгандан кийин кырсык боло турган болсо, мынабу маршруткалардын ичиндеги жабыркаган жарандарыбызга ошол акчалар төлөнүп берилет. Мына мисалы үчүн кырсыктап өлүп кала турган болсо 300 000 сом, андан кийин жанагы багажы болсо жанагы болсо 10 000 сом болду. Общий счет ошол 310 000 сом акча төлөнүп берилет. Камсыздандыруу баасы жеңил унааларга 546 сом деп каралса, эл ташыган кичи автобустарга орточо 2048 сом болот. Төлөм орундуктарга жараша көбөйө берет. Ал эми жүк ташуучу унаалардын ар бирине өзүнчө келишим түзүлөт. Камсыздандыруу төлөмүн эсептөөдө алардын жүк сыйымдуулугу эске алынмакчы. Мындай эрежелер азыркы учурда айдоочуларга түшүндүрүлүп жатат. Аны аткарбаган тараптарга административдик чаралар көрүлөт. Бул токтом 2018 жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет. Башкача айтканда 2018 жылдын 1-апрелинен тартып ошол камсыздандыруу полиси жок жүргүнчү жана коркунучтуу жүктөрдү ташуучу айдоочуларга ошол административдик кодекс негизинде айыптар салына баштайт. Айдоочулар иш жасаса биз эмне кылабыз? Сиз коргойсуз келип. Автоунааны камсыздандыруу айдоочулардын ыктыярына жараша эки багытка бөлүнүп төлөнөт. Биринчисинде унаа кырсыкка калса жүргүнчүлөргө гана компенсация төлөнүп берилет. Ал эми экинчисинде жүргүнчүлөр менен кошо кырсыкка кабылган унаа үчүн да каражат берилет. Бирок мында төлөмдүн суммасы 2 эсе көп болот. Алар келди. Негизинен убакыт негизинен түзүп койгонго бар. Анан эми штраф салмай биздин ошол жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерине жүктөлгөн. Бул жагынан техника дагы каралган эмес. Техника отдельный деп атат. А ошону общий эле бир тариф кылып койсо, ошого бир төлөп койсок, ошол жакшы эмес беле. Ошондо дагы машинасында дагы төлөп берсе, адамдарында дагы ичиндеги эмеге дагы төлөп берсе, ого макул эле. А бул жагы жок, вообще каралган эмес. Ол отдельный дейт. Ар бир айда канча дейт? Ар бир айда 650 сомдон дейт. А бул деген нерсе 12 айда 6000 канча төлөш керек экен бир эмеге, машинага. А бул деген дагы туура эмес да. Ош облусунда 18 камсыздандыруу компаниясы бар. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын шарттарына макул болбогондор жеке компанияларга ишеним көрсөтпөй жатышат. Анткени жеке компания жоюлуп кетсе, төлөнгөн каражаттар текке кетет деген кооптонуулар бар. Марат Акымбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.